Кыргызстанда ай сайын 1000ден ашуун айым оор токмокко кабылат. Бул каттоодон өткөн расмий статистиканын гана көрсөткүчү. Ички иштер министрлиги акыркы 10 айда өлкөдө 14 000 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталганын айтты. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 37% өскөн. Буга чейин зордук зомбулукка байланыштуу өлкөдө үрөй учурган учурлар катталып эле келген. Мисалы Чүйдүн Сокулук районунда 22 жаштагы келин оор абалда ооруканага түшкөн. Күйөөсү аны түнү менен кыйнап, тырмагын жулуп бычак менен сайгалаганы айтылат. Ушундай эле окуя 15 ноябрда Бишкек шаарында катталып, 27 жаштагы келинге күйөөсү 20 жолу бычак сайып, ал ооруканага жетпей каза болгон. Ал эми 2023 жылдын сентябрь айында Чүйдүн Селекция айылында жашаган 36 жаштагы Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү анын кулак мурдун кесип салган. Ногойбаеванын окуясынан кийин социал тармактарда ар кандай акциялар уюштурулуп, ондогон аялдар өздөрү кабылган окуялар тууралуу ачык айтып чыгышкан. Бул окуя көп уза электе Рахима Айкынбаева өзү жашаган үйүндө 27 жолу бычак жеп, мыкачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шек саналып, анын 33 жаштагы күйөөсү кармалган. Маркумдун жакындары Рахима 3 жашар наристенин көзүнчө мыкачылык менен өлтүргөнүн айтып, айыпталуучуну өмүр бою абакка кесүүнү суранышкан. Сот күйөөсүн күнөөлүү деп таап, 15 жылга эркинен ажыраткан. Мындай чечимге маркумдун жакындары нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Жогорудагы окуялар бул коомчулукка чыккандардын айрымдары гана. Кыргызстанда акыркы 2 жылдан бери аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Борбор Азияда эң кооптуу өлкө деп таанылган. Өлкөдө жыл сайын 10 000ден ашык аял үй бүлөлүк зомбулукка кабылса дагы, алардын 90% иши сотко жетпей түрдүү себептерден улам кыскарат. Дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык, дээрлик ар бир 3-чү аял күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү 350 миллион аялдар жана кыздар бала кезинде сексуалдык зомбулукка кабылышкан. Ал эми 139 өлкөдө жашы жете элек учурда баш кошууга тыюу сала турган мыйзам жок. Физикалык жана сексуалдык жактан жабыр тарткан ар бир 2-чи аял зомбулукту токтотуу үчүн эч кимге кайрылган эмес. Ошондой эле адамдарды сексуалдык мүнөздөп пайдалануу үчүн сатуунун курмандыгынын 91%-ын аялдар түзөт. Ал эми сиздин үй бүлөдөгү зордук зомбулук тууралуу пикириңиз кандай? Бул көрүнүштү азайтуу үчүн эмне кылуу керек? Комментарий калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Асия Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.